Assalamu alaikum, hormatly mekendештер, кадырлуу кыргызстандар, арбаңыздар амансыздар, тынчсыздарбы? Бүгүн 3 ноябрь 2025 жыл. Биз кайрадан Жалал Абад областтык балдар ооруканасынын ара төрөлгөн бөлүмүнүн алдында сиздер менен амандашып турабыз. Албетте бул жерге биз 2 ай болуп калды окшойт. Бир айдан ашык убакыт мурда бизге кайрылган дарыгерлерибиз кайрылган. Ушул ара төрөлгөн бөлүмүндө жалгыз ымыркай жатат. Ал бала ымыркай көзү, кулагы кемтиги менен төрөлгөндүгүнө байланыштуу ата энеси карай албай ушул больницага таштап кетишкен. Мына ушул балага жардам керек, көзүн көрүүсүн сактап калыш керек. Жардам бергиле дегенинен, урматтуу туугандар, биз бир ай аралыктан ашып калды. Ушул жерде сиздер менен бөлүшүп, ушул каражат көзүнүн операциясына каражат чогултуп, ушинтип аракет кылып отуруп, туугандар, буйруса сааты бүгүн чыкты окшойт. Бүгүн мына азыр Алматыга биз буга чейин барып келген элек. Ушул көзүнүн операциясына ал учурда көзүнүн операция жасалбай, Бишкекте көзүнө жанагында укол түрүндө операция жасалып, мына ошол уколдун жардамы, ага чейин дагы бир ушул процедура өткөн, ушулордун жардамы менен туугандар бир көзүнүн көрүүсүнө Аллах таалам ушул толук шифасын бериптир да. Көз көрүүсү бир көзү толугу менен сакталды, операциясыз. Ошол укол операциясынын жардамы менен. Ал эми экинчи көзүн биз ушул операция кылып калбасак, ал көз да көрбөй калыштык коркунучу бар экен. Ошондуктан биз азыр Астанага операция алып баратабыз. Анан урматтуу туугандар, ушул жардам берген эл журтубузга рахмат, колдоп аткан бир туугандарыбызга рахмат. Кечээ күнү мен азыр эстеп туруп атайын сохранить этип алдым элем. Бизге бир Баткенден бир тууганыбыз байланыштыр да. Аты Улук мырза. Өзү трактор минеткен да. Эмне кызмат кыласыз деп кызыгып сурадым да. Өткөндө дагы ушул 5300 сом каражат которгон да. Ал эми кечкурун дагы ушул байланышып туугандар, бизге ушул ыйман менен кошо бир эмес 2 дарыгер барат. Ушул билеттерине кечээ күнү жардам бериңиздер деп коомчулук менен бөлүшкөнүбүздө мына ошол Улук мырза дагы байланышып кечкурун түндө 15 000 сом каражатын салып коюптур да. Ушул билетке жардам болсун депчи. Өзү трактор минеткен Баткенден. Мына ушул колдоп аткан, жардам берип аткан эл журтубузга чоң рахмат. Биз кайрадан саламатсыздарбы? Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Тынчсыздарбы? Бүгүн биз операторубуз жок, өзүбүз оператор болдубуз. Айжамал саламатсызбы? Кандайсыз? Денсаулык жакшыбы? Даярсызбы Астанага? Даярбыз. Беттер учайлы. Так, бир саат аралык калды ооба. Бала жакшы. Бала жакшы, бар жогу даяр, документ, анализдер бар даяр. Жана бир көзүнүн эмеси боюнча мен сизге кийин жолуга албай калдым да. Мына биз чуркап көзүнүн эки көзүндөн көрүүсүн сактап калсак деп аракет кылып мээнет кылып жүрсөк, ошо мээнетибизге жараша Аллах таалам операциясыз шифасын бериптир. Азыр уколдон кийин жакшы болуп калды. 2 уколдон, Ал уколдор деле как операция кирет да? Болуп эсептелинет. Түшүнүктүү. Кеттик анда эмесе. Чоң операцияга. Негизги операция. Негизги операция. Түшүнүктүү. Кеттик анда эмесе. Мына ушундай туугандар. Энереже кандайсыз? Денсаулык жакшыбы? Сиз эмне барбай калдыңыз? Семейный маселелерге байланыштуу эжеке барбай. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Биздин апалары, мамашкалары көп экен, бейтаптардын баарын тартпай эле турайын. Азыр биздин ыйман чигибизди гана тарталы. Ушундай мына эртелеп бул жерде дарыгерлерибиз көп тастар балдар менен күрөшүп атат. Бизге болсо бул жерде дарыгерлерибиз уруксат берип койгон. Кайсыл учурда болсо келип балдардан кабар алып дегендейчи. Кандайсыз Айгүлжө? Денсаулык жакшыбы? Тынчсызбы? Иштериңиз болду, чарчабай атасыздарбы? Жөнөп атасыңар, Кудай деп. Кеттик эми. Кудай максат. Ак батаңыздарды бересиздер буйруса, эми баланын чындап ушул көзүн сактап келели буйруса, эми себепкер болуп эжекелер, Ушундай. Так, туугандар, биздин ыйман эки бети кызарып, эчтекеден кабары жок. Мына уктап атат. Кыймылдап коет экен, Ушул жогоруда айткан биздин бейтабыз чоңоюп атат. Мына буйруса. Бул билесиздерби? Мен сиздерге айттым элем. Şu gözünde de kulağında kemtiğimen törülgөн деп. Но бир кулагы жакшы эле. Бирок сыргасы бар.
Ал эми бул жагында бир койготпой эле турайын. Биз жолго чыгып атабыз. Бас кеттик, Иман. Иманчик. Мына бул кулагында мына ушундай тешиги жок да, туюк. Кеттик. Жигит. Алың эми балаңызды. Демир ал жатат да бала. Чоң балдардай эле. Ушундай. Памперс эмелеби экен, кургак элеби? Памперстан азыр эле кийгизген, мен чечип билбейм да. Мен чечип. Боптур, жакшы калыңыздар. Кана Айгүлже бир дуа кылып бериңиз. Майда Кудайым ак жол берсин. Ошо Иманчык балабыз көздүн жашына кайгылып, ата-энесине барабы, же домо мүлккө кетип чыгып, жакшы болсун да көз аман эсен. Барып келгилесине ак жол, Кудайым ак жол берсин. Амин. Жол ашыдыр болсун. Кудайым жолдун Сиздердин мээнетиңиздерди Кудайым кайтарсын, а? Жакшы калыңыздар. Жакшы калыңыздар, а? Ушундай балдар акыркысы болсун эжеке, а? Ушул ара төлкөн бөлүмүнө келүүн. Жаматка рахмат. Ушундай. Айжамалжы, балаңыз көтөрүп жөнөдүңүз анан. Жөнөдүм, ооба. Бүгүн бизде жаңы медсестра эжеке, саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Ал больницада иштейсиз сиз өзү, а? Негизи ал баланы караган Айжамалжы ушул эжеке деп аттыңызбы, э? Келгенден бери, э? Венера эжебиз үй бүлөлүк шартына байланыштуу келе албай калды. Урматтуу туугандар, биз буюрса Алматы таможнасынан өтүп атабыз. Иман бир топ границада текшерип өткөрдү бул сапар. Айжамал эже кошо бараткан врач эже. Алматыдан өтөбүз, Алматы аэропортунан Астанага учабыз буюрса. Дуа кылып туруңуздар жолубузга, сапарыбызга. Канам делиңизчи? Иман кандай, жакшы элеби, үшүп элеби? Баса бериң бол, баса бериң. Машалла, мынакей Алматы аэропортуна жетип келдик буюрса. Так, азыр бул жерден 1,5 сааттан кийин Астанага вылет. Эртең 4-ноябрь эртең мененки саат 8:30 баланы больницага алып барабыз. Процесс башталат буюрса. Ушундай туугандар. Иман болсо ыйлабай келет. Айжамалжы бир да ыйлабат, бир кичине туруп эме алгандай болду, а? Ушундай чоң баладай эле болуп калыптыр жигит. Туугандар, мекендештер, Алматы эл аралык аэропорту. Алматыдан Астанада аэропорт эмне деп айтылат ага? Нурсултан? Нурсултан аэропортунун аты. Алматыдан Нурсултанга учат экенбиз анда. Аллах таала чексиз мактуулар жана шүгүрлөр болсун. Ал жактан дагы бизде шумкар күтүп атат. Жолубуз жеңил. Международный, сиздер мындан киресиздер. Мындан кир. Буюрса Алматы эл аралык аэропортуна аман эсен жетип келдик. Азыр буюрса Астанага регистрация болуп учабыз туугандар. Бир айдан берки негизги себепкерибиз ушул Иманчик, Иман бала наптып атат, чоң баладай болуп, эки бети кып-кызыл болуп. Айжамалжы, кандайсыз? Ой, жок. Чарчадыңызбы? Чарчадым. Неге? Түнжәрім болып қалдым. Жол жүрүппү, Бишкектен Алматыга чейин таксиде? 3 saat жүрдік. 3 saat. Аэропорттон эме
Кордойго чейин 1 saat 4 saat ашык жүрүппүз да. Балак кандай бала? Жакшы. Уктап эле келет. Курсарын тойгосуп уктап. Тамак аш жеп алып эле. Жеп алып. Жакшы. Ийлаган жок бирок, а? Так, мына ушундай Айжамал эжебиз Жабат балдар ооруканасынын көз боюнча бөлүмүнүн башкы дарыгери Айжамал эжекебиз. Ал эми ошол эле балдар ооруканасынын ара төрүлгөн бөлүмүндө медсестра Медайым, Медайым. Ким эле аты эжебиздин аты? Дамира. Негизи ал жерде Дамира айым карап ыйлаткан экен эле да? Күндүзү ошол карайт. Күндүзү. Ман келгенден бери эле ошол карайт. Венера эжеке эмнеге чыкпай калды? Кызык болсо керек эми көбүнө Венера эже эмне келбей калды депчи. Үй бүлөлүк шартына байланыштуу. Жезде өз жөнөтпөй койду окшойт, а? Жөнөтпөй койду. Ушундай. Үй бүлө семейный болгондон кийин ушундай да туугандар. Мен үйлөн эле дейсиздер. Үйлөнөбүз, бирок үйлөнүп алгандан кийин мынтип ыйманга окшогон балдарга кантип жардам беребиз деген ой келип кетет да. Чыгарбай турса, Венера эже. Өзүң балдарың турганда башканын балдарына эмне кыласың деп турса, эже. Албетте тамаша. Ушундай туугандар. Так, Алматыдагы эл аралык аэропорт. Биз бул жерде 1 ай боло элек болуш керек. 1 ай мурда эле ушул жерде Оштон бул жака учканбыз. Алматыга алып келип кеткенбиз. Ыйманчикти. Анан барып Бишкекте жанагы укол операциясын алган. Андан кийин дагы ушул Алматыдан барган дарыгерлерге көрүнгөн, ошо көрүнгөндө жакшы жыйынтык айтышкан. Ушундай туугандар, албетте колдоп аткан эли журтубузга рахмат. Дайым жакшылыктын жарчысы болор эле, жакшылыкта жарышалы. Негизи биз себепкер жашоодобуз да, себепкер дүйнөдөбүз. Ошон үчүн туугандар, мекендештер, жакшылыкка дайыма жанаша бериңиздер.